Yok, mага SMS келип атат, код келип атат. Код келип Келип жатат, атат да магачы. а дальше эмне болуп атат? Дальше эме деп атат да, тиги азыр мен силерге айтып берем мен. Дальше эмне деп чыгып атат. Какой-то бир скриншоту барбы? Азыр жөнөтөм. Алейкум ассалам, Тахмина. Балансым көрүнбөй жатат дегенде, личный кабинетиңиздеги балансыңыз көрүнбөй жатабы ошондо? Нурсултан номерди алды окшойт. Давайте Гүлзада эже караңызчы эмне деп чыгып атат. Мына эме деп атат. Нет вашего номера деп атат да. Не смогли найти номер среди партнеров дейт. Сиз 100% ишен билип турасызбы, что ошол номер менен регистрация болгонуңузду? Ал Ошол менен эле регистрация болгон. Мен негизи эме мен WhatsApp деген российский номер да. Мен өзү Кыргызстанда жүрүм үчүн Кыргызстан симкасы менен жүрүм да, бирок бардыгын эле мен Кыргызстандыкы менен ачып аткам да. берки личный кабинетке регистрация болуп жатканда дагы именно Кыргызстандын номери менен регистрация болдуңуз эле, Кыргызстандан, Биздин эмес, ал жакта Сироп турат го, подоконникте. Сироп дейт. Суночка иштейбы да? Сейчас скажешь. Я только недавно отписалась. Алло. Полкасы о жакта го. Нормальный салон тыгып койбосун. Туугандар, эгер сүйлөшпөй жаткан болсоңуздар, микрофонуңуздарды өчүрүп алсаңыздар, бири-бирибизди сыйрасак. Гүлзада эже, сиздин телефонуңуз, үнүңүз бири болуп болбой жатат. Али, саламатсызбы, мен сурай берсем болобу? Давайте. Али, мен эме ИПны октябрда ачкам да. Анан бирок товар эми дагы деле киргизе элекмин да. Анан октябрда ушу налоговойдон мага эме деп годовой отчет деп өздөрү эле тапшырып берген. Налоговойчу. Анан бул январда тоже ошо квартальный деп өзүм эле тапшырдым да, бирок жанагы соцфонддун отчету бар экенин вообще билген эмесмин. Мен 2 жолу нулевой отчет тапшырдым. Соцфондду дагы нулевой болсо деле обязательно тапшырыш керекпи? Эгер тапшырыш керек болсо, мен вообще тапшырган эмесмин да, эмне болот? Ошол жагын сурайынчы дегем. По идее, неме деген түшүнүк бар да, незнание закона не спасет человека от наказания деген нерсе бар да. Эгерде төлөш керек боло турган болсо, аны төлөшүңүз керек болчу. Бирок октябрь дедиңиз, 3-4 ай өтүптүр да. Ооба, октябрда ачкам ИПны. ИПыңыздар Бишкектен ачылды беле? Жок, Гүлдөн ачылган. Оюма бир вариант келип жатат. Балким жөн эле ушундай болуп калды деп эле тааныш билешкө эле жөн эле жаап коесуздар. Аны налоговойго барып ошондой кылышым керек да, Ооба. Эгерде То есть нулевой болуп атса деле соцфонд тапшырыла берет, мен билгенден ооба. Бул юристтердин вопросу да. И так эле эгерде могу группаны бир аз билбей калдым. Эгерде ассистенттин подписчиктер болсоңуздар, сиздердин налогуңуздарды биздин командадагы юристтер төлөгөнгө жардам берет да. Сиздер ассистентке подпискаңыздар барбы? Мен ошо биз башка жерден окугам да, анан ошол жерден жана складчина болуп алганбыз. Ошону могу февралдын аяктап бүтүп калат да, анан ошондон кийин силерден алайын деп аткам да. Азыр пока тиги жерим бар эле иштеп атат. Түшүндүм. Башка программаны алгансыздар, Ооба. Биз ошо складчина кылып башканы алганбыз 3 айлыкча. Анан ушул 3 айлыгыбыз бүтөт да. Кыргызстандын ИПсы жана ОСОсу менен иштегендерге эгер ассистенттин подписчиги болсо, налогторду биз төлөгөнгө жардам беребиз да. Плюс неме сөз келгенде, сөздүн учу келгенде айта кетейин. Мындай жери бар, азыр көрсөтөм. Сөз келгенде, мына скрин шер кылып туруп.
Как раз бүгін біз мындай нәрсе жүктедік. Ассистентте мол видео обучение деген жер бар да. Ошол видео обучениенин ичинде налоговый отчетторду кантип төлөш керек, соцфондду кантип төлөш керек боюнча видеолорду да чыгардык. И плюс биздин подписчиктерге төлөп дагы беребиз да, төлөгөнгө жардам дагы беребиз. Эсиңиздерде болсун дегеним го сизге. Бергени деген сиз айткан маселени налоговыйга байланыштырып туруп эле, по идее, жаңы баштап жаткан болсоңуздар өтө деле чоң проблема кылбаш керек. Ушундай болуп калды, жаңы баштап жаттым эле, кабарым жок эле, ушуну бир жаап салгылачы десеңиз, по идее, жаап салыштары керек да. Рахмат. Ошентсеңиз. Анан дагы бирчи али могу эмеден ошо мен анализ кылып аткандачы эме деп чыгып атат да. СВБ кошельком деп товардын астыларындачы ошол эмнени билдирет. Мурун вроде бандайды байкаган эмес элем. Көптөн бери да керек окшойт. Ооба, акыркы кездерде эле Wildberries'те бир өзгөрүүлөр болду да. Интерфейс немелерине чейин, кнопкалардын түстөрүнө чейин өзгөрдү го. Ошол жакта түшүнгөнүм боюнча бул неме го. Жана рассрочкага ала турган вариант болуш керек. Бул Россиянын немелерине, гражданиндерине бизге көп деле айырмасы жок кан. Рахмат. Мисалы, могу Казакстанда Каспий бар го. Каспийде деле неменин астында 0012 деп неме чыгат. Бир кнопка чыгат. Бул деген сөз 0 предоплата, 0% 12 айга бөлүп төлөсөң болот дегени да. Аны баса турган болсоңуз, Каспий акчаңыздан ай сайын, Каспий карточкаңыздан ай сайын акчаны басып алып коюп турат да. Эми тилекке каршы Кыргызстанда эч бир банк анчалык чоң элек болгондугу үчүн бизге пока келе элек, бирок бара-бара скорее всего бизге дагы келет да ошол нерсе. Айтурган деген сураган, эч нерсе эмес. Айтурган деген сураган, ассистентке ноутбук болушу шартпы деп. Дегеле туугандар, эгер Wildberries'те иштемесеңиздер, компьютер сиздердин бар жогуңуздар болот да. Мунун эң сонун жери, компьютериңиздер бар болсо, интернет бар болсо, любой жерде иштеп кете берсеңиздер болот. Так что чындап Wildberries'ке чыгам десеңиздер, азыртадан баштап же компьютер алыңыздар, же компьютер компьютер менен достошуңуздар да, менин сунушум. Текст менен келген суроолорго жооп берип атканымга. Так, башка эмне деген суроо келген? Бул жерден карап көрөлү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин суроом бар да. Сиздин программаны колдонуп, кантип продвижение кылсак болот? Продвижениянын түрлөрү боюнча айта кетиңизчи. Мисалы үчүн башка аналитический сервистерди колдонуп, бидер жанагы бир позицияда кармап турат, например, да, бир определенный сумма мененчи. Ошондой сиздерде да барбы, сиздердин программаңыздар дагы программада сиздердин продвижение боюнча кандай түрлөр бар, ошол жөнүндө билейин дедим эле да. Мен Wildberries'те соода кылып атам да, азыр соодам салбый болуп атат, ошо продвижение кылыш керек болуп атат да магачы. Отлично. Атыңыз ким сиздин? iPhone деп турат. Бурул. Бурулайм. Бизде азыр именно SEO оптимизация боюнча функциялар бар да, продвижение боюнчачы. Ошол мисалы азыр бул жактан ачайын эле. Бул жерден кайсыл жакта чыгабыз билмедик. Бизде азыр биринчи функция. Мисалы, сиз эмне товар сатасыз? Меники рубашка сатам, женский косметичка и футболка. Ну, товарлардын түрү бар да, мендечи. Одежда да, в основном меникичи. Тоже женская рубашка. Женская тоже рубашка, мужской дагы бар, анан женский косметичкалар бар, женский футболкалар, оверсайз. Женская рубашка, аябай күчтүү категорияга кирипсиздер да, бирок эгерде бир айландырып кетсеңиздер, бул жактан прям миллион эмес, миллиардтарда оборот кылсаңыздар болсо керек. Меники соодам жакшы эле болуп аткан да, күнүнө эң азы 10-12 штуктан сатылып аткан да, рубашка мужскойчу, анан жаңы жылдан токтоп калды да соодачы. Товарымда калбай алган да, складта калбай алганда, ошондон кийин эле сразу продажам түшүп калды да. Кайра көтөрүш керек болот ошо. Караңыздар, эгерде товарыңыздардын продажасы түшүп кетсе, эми теги эле Wildberries'e баягы топко чыгыш үчүн бир гана реклама запускать этиш эмес, маселен мындай бир комплекстүү караганыңыздар жакшы болот да. Мисалы дейли, запасыны камдап, фотосессиянын үстүнөн иштеп, андан кийин даже реклама эмес, мисалы ошол эле влогерлер менен жакшы бир жылдырсаңыздар, ал жактан эле укмуш продажалар кылсаңыздар болот да. Кечээ мен ушу блогерлер менен
кечиресиз. Блогерлер менен иштешип көргөн эмесмин да. Мен окуганда эмес, мына Wildberries'in курстарын окуган эмесмин, өзүм эле мындай Аха. чыгып иштеп жатам да, анан кандай блогер, мындай проверенный блогерлер да жок да менде иштешкенгечи, билбейм да. Мындай кимдин рекламасы чындап иштей турган мындай блогерлерчи. Мунун бир эле жолу бар экен блогерлер менен иштешүүнүнчү. Короче, бир продавец жакшы бир блогер табып алса, ал блогер да оңой менен башкасына айтпайт экен да, кызыгычы. Эми аны деле түшүнүп Ошо салат, тоже бир конкуренция да. Неме дейт? Бир ай күтүш керек экен дейт тиги блогердичи. Азыр эми мен ал блогердин атын бөлүшүп койсом, ал ат тарап кете турган болсо 1 ай эмес 3 ай күтүп калам. Бул мага невыгодно дейт да. Бирок аябай көп продажа кылат, прям миллиондорду продажа кылып жатыптыр. Кече Алматыдан дагы бир тааныш балам келип калды эле. Аны менен сүйлөшүп отуруп 20 миңге блогерге реклама бердик эле, бир күндө 530 миң продажа болду да. Мисалы, могул неме боюнча сиз ассистентке получается бурул сиз ассистентке подписка болбоптурсуз, Боло элек, но ошо эгер ушу ассистентти подписка болуп сатып алсам, ушу кандай кылып продвижение кылсам болот, ошо продвижение кылуу түрлөрү барбы деп ошону билейин дегем да, кененирээк маалымат алайын депчи. Караңыз. Маселе бир гана бизде неме SEO оптимизация боюнча инструменттер бар ассистенттин ичинде. Анын жанындачы бул жерде могул видео обучение ичиндечи, мисалы, бүгүн как раз тартып жүктөдүк. Мисалы, продвижение боюнча 13 видео жүктөлдү да. Неге Wildberries'te продажам болбой жатат? Анан Wildberries'te фактор ранжирования деп коет. Товарлар топко чыгышына таасир эткен факторлор деп полный темаларды по полоскам тизип барып 13 неме бар да. 13 не деп коеюн? 13 видео бар бул жердечи. Плюс именно ассистенттин подписчиктери менен биз отдельный түз эфирлер кылып, ал жакта разборлорду кылып турабыз. Ошол жактан бирге талкууласак болот. Сиздин товарыңызды кантип жылдырса болот, эмне кылса болот, эмне кылса болбойт, кандай минустары бар, мындай состарына дагы карап, именно бул эми биздин подписчиктерге төлөгөн акчаларынан бир аз өзгөчөлүк болсун деп отдельно бир уюштурган ушундай Zoom встречаларыбыз болот да. И сизде эң чоң минустарыңыздын бирөөсү, албетте, вы большой молодец, то, что обучение кылбай туруп чыккансыз да. Себеби коркуп отурушат го биздикилер. Сиздин чыккандыгыңыздын өзү чоң бир неме да, чоң бир эрдик да. Бирок ошол эле учурда сиздеги маалыматтын жетпей жаткандыгы бул сизге минус, чындыгында Чоң минус. минус болуп атат да. Ооба. Бизде мисалы могу видео обучениянын ичинде карасаңыз, уже канча тема болуп калды? 2, 4, 8, 10 чоң темада уже сабак болду да. Бул выходнойдо Кудайым берсе бир Акмарал деген кыз менен Кытайдан товар алып келип сатуу боюнча дагы бир тема кошулат, ушинтип темалар тынбай кошулуп кете берет да. И плюс обычный курстарда сабак бүткөндөн кийин уже ал адамга барып сурай албай каласың го немелердичи, жаңыланган маалыматтарды. Бизде болсо жаңыланган маалыматтарды полный бул жактан көрө берсеңиздер болот да. Wildberries'te какой-то бир өзгөрүү болду, биз бул жактан дагы аларды өзгөртөбүз дегеним го. Жаңылайбыз. Жакшы, рахмат сизге. Бурул сизде, тем более уже товарыңыз Wildberries'ке чыгыптыр. Смело неме кылыңыз. Смело ассистентке подписка болуп, бул жактан видеолорду көрүп, биздин подписчиктерге отдельно болгон түз эфирлерге катышып, ал жактан разборлорду кылып, ушинтип немеңизди өркүндөтүңүз да. Себеби эми чындап бизнес кылам деген адамга ассистенттин 1 айлык подпискасы 3000 сом жарыбаган эле акча да. Ооба, арзан экен да, башка аналитический сервистерге караганда эң арзан экен да биздикичи ошо ассистент. Ооба. Арзан болгондугу, сапатсыз болгондугу үчүн эмес, просто мен ассистентти жасап баштаганда кыялым ушул болчу да. Программа жөнөкөй болсун, түшүнүктүү болсун, клиент ориентированный болсун жана доступный баа болсун деп. Конкуренттердин $250, $500, $1000 тарифтерин көргөндө, обычный, кандай десем, обычный бизге окшогон простой смертныйлар анча кымбат баага ала албайт да. Ай сайын $500 төлөп тургангачы. Мисалы үчүн маркет гуру, эмпатстатыкы, мисалы үчүн бир жылга алам десең 180 канча миң, 320 миң ушунча го, аябай кымбат экен да. Аябай кымбат. Анан көпчүлүгүндө мындай бизге окшоп, мисалы, бат-баттан түз эфирге чыгып, бат-баттан подписчиктердин суроолоруна жооп берип, кандай проблема болуп атат, кантип жардам бере алабыз деп, жардам бергенде эле өтө көп случай жок да. Биз эми колубуздан келишинче максимально клиент ориентированный бололу деп, жуманын белгилүү күндөрү түз эфирге чыгалы, проблемаларыбызды чечели деп аракет кылып жаткан кербезибиз да.
Бирок баса белгилеп айтам, балким түз эфирде биринчи жолу отургандар бардыр. Программанын арзан болгондугу сапатсыз болгондугун көрсөткүчү эмес. Биздин просто стратегиябыз башкачараак да. Рахмат сизге. Хорошо. Хорошо, бурулайым Мен буюрса. сурайм. Сиз менен ассистенттин подписчиктеринин түз эфиринен жолугабыз. Давай айта Дагы сураңыз. бул ассистент боюнча сурайын дедим эле. Давайте. Бул эме 3000 эми как абонплата сыяктуу болуп атат да, Ооба, ай ай сайын. сайын. Ооба, анан биз ошо айдын башында болуш керекпи или в любое время кире берсек Жок. болобу? Подписка болгонуңузда 30 күнгө подписка берет да. То есть айдын любой числосунда эле кире берсек Вообще болот, айырмасы э? жок. Вообще айырмасы жок. Любой момент подписка боло бересиз. И любой момент кирип 24 саат бою колдоно бересиздер да, мунучу. Анан кээ бирлер Анан жана айта бериңиз. Эмени айтайын дегем, ушу ассистентке бир мындай закрепленный бир номер барбы депчи, мындай ушуга төлөйсүңөр дегендейчи. А то менеджерлериңер да көп экен, анан алмашып да кетпейби эмне деп. Бизде бир случай болгондо, ошо мен Кытайда окуганда менеджер кыз болчу, анан кийин биз ага жаза бердик, минте бердик, ал көрсө алындай уже иштебей калган кыз болчу экен да. Анан силерде да ошондой болуп кетпейби деп атам да. Түшүндүм. Сиз атыңыз ким, кечиресиз? Айжамал деп Айжамал. атам. Айжамалжан, караңыз. Именно баягы төлөм боюнча айта турган болсом, азыр сиздин эки сурооңузга тең жооп берейин. Төлөм боюнча обязательно менеджерге кайрылып, кайсыл жактан төлөйүн деп кыйналбай эле. Просто эле ассистенттин ичинде тариф деген жер бар да. Тариф деген жерге басып туруп, бул жактан продлить план дегенди бассаңыздар, мына 4 вариант чыгат. Эми биздин кыргыздарга эң удобный М-банк да, көпчүлүгүбүздө М-банк бар го. Просто эле М-банкты басасыздар. Бул жактан жаңы окно чыгат дагы. Мына телефон номериңиздерди жаза турган болсоңуздар, мисалы 990 3 600 номериңиздерди могул жер мен туура эмес жазып алдым да. Бул жактан номериңиздерди жаза турган болсоңуздар, даяр бул жактан монтип чыгат да, оплатить депчи. Ушуну бассаңыздар, телефонуңузга СМС келет. СМСте код подтверждения жазганыңыздардан кийин ошо төлөм болуп калат. Так что төлөм боюнча бирөөгө кайрылып, ага чекти жөнөтүп, анан түштүбү, түшкөн жокпу деп башыңыздарды оорутпайсыздар. Байланыш боюнча боло турган болсо, могул оң жагын көрдүңүзбү? Бул жакта деген бизде неме бар да. Кандай десем, техподдержка бул жактан деле байланышсаңыз болот. Анан бул жактан жазып атканда, эми мен буга чейин жазгам, ошон үчүн чыкпайт, бирок бул жерден деген жазып атканыңызда телефон номериңизди, анан аты жөнүңүздү жазып туруп, анан сурооңузду сурайсыз да. Даже если биздин техподдержка прям ошол минутада же ошол жарым сааттын ичинде сизге жооп бере албаса деле, по-любому номериңиз калгандыгы үчүн сизге кайра байланышышат. Бул эме болуп атат, биз уже бул продлевание болуп атат, мен мисалы үчүн силерге биринчи алсаңыз подписка деле. болуп эле. Биринчи жолу кылсаңыз деле ошондой эле продлить план деп чыгат да. Мен азыр менде вообще эчтеке жок да. Мен биринчи төлөп, анан бияка боломбу же кандай болот ошол? Ооба. Ассистентке кирип, даже аны деген неме бар го. YouTube каналга кирип туруп, бул жерден Мистер Ли десеңиздер, менин каналым чыгат да. Ооба, билем. Билесиз? Ушул Ооба, жакта кантип регистрация болуу, тигиби деген суроолордун баардыгы бул жакта бар. Бул жердечи. Биз получается, мен жанагы абонплатаны төлөй элек деле муну көчүрүп алып эме кыла берсем болот экен да, Ооба. Assistant.io деген сайтка киресиз. Анан войти дегенде басканыңызда сизде аккаунтуңуз жок болгон үчүн регистрацияны өтөсүз. Сизге аккаунт ачылат, бирок бул жолгусунда функциялары доступный эмес, анткени сиз төлөй элексиз да. Анан жана мен көрсөткөндөй кылып туруп менюга кирип, тарифти басасыз дагы. Продлить план деп туруп эле төлөмдү жүргүзгөнүңүздө сизге деген уже 30 күнгө достугуңуз ачылып калат. Анан ичиндегилерди полный көрүп кете бересиздер. Плюс как раз Айжамал сиз жаңы кызыккандарга жакшы суроолор сурап калдыңыз. Даже мындай жери бар, мисалы ошол эле видео обучениеге кирип туруп, бул жерде эң биринчиде турган сайттын картасы деген бир неме бар. Ошол сайттын картасы дегенин ичине кире турган болсоңуздар, прям ар бир функциясын түшүндүрүп берген да. Ассистент кантип колдонуш боюнча дагы видеолор бар да бул жакта. Азыр эми мындан дагы
мындан дагы жеңил кылып коелу деп атабыз. Чтобы биздин пользовательдер дагы жеңилирээк түшүнүшү үчүн, мисалы могул жерде песочница деп турат да. Ушул песочница деген үстүгө келсеңиз, мына бурчта I деген бир кнопка чыгат да, I деген кнопка бар го. Ошол кнопканы бассаңыз, бул функция песочница деген функция эмне иш аткарат, аны дагы түшүндүрүп бере турган видеолор чыгып калат да. Ар бир кнопканы басып, видеону көрүп, бул кнопка менен мондай иш кылып турбаймын деп дальше кете бересиз да. Чоң рахмат, эми түшүндүм. Отлично, рахмат кайрылганыңызга. Мен сурайм. Талашпай сураңыздар. Биринчи мына курс боюнча ыраазычылык айтып коеюнчу, аябай сонун майдаланып прям берилген. Кайра менеджер чыгып сураштын деле кажети жок, себеби мен мындан мурда бир курска окуганмын. Көп эле нерсени түшүнбөй калгам, даже түшүнбөй эле киргенмин. Суроо бергенде менеджердер көбүнчө суроолордун жоопсуз эле кала берген. Эми бул курстун айырмачылыгы, итип алып кымбат болчу, бул курстун айырмачылыгы менеджерден чыгып сураштын деле кереги жок экен. Баардыгы майдаланып көрсөтүлүп берилиптир. Бул бир, анан экинчиси, бир жерде болгон үчүн өтө чоң ыраазычылык. Себеби баардыгы Wildberriesке кирип атпайбы? Доступный сценасы дагы, системасы дагы доступный, оңой болгон үчүн бул отдельно өзүнчө ыраазычылык. Анан мен суроо берейин. Личный кабинетим ачылбай да 1 февраль күнү төлөмдү жасаганмын. Мен билбей калдым да, товарымды Кытайдан алып келип алдым, даяр турат. 18 февральда келген. Анан мен личный кабинет тез эле ачыларын билбедим да, тез эле ачылып калат деп ойлодум. До сих пор ачыла элек. Мен немеге Wildberries'ин реквизитине мен M-бизнес деген картам аркылуу төлөдүм да. Бирок ушул күнгө чейин ачыла элек да. Эми сезон коркот. Так, Назгүл эже, менин түшүнгөнүм боюнча сиз уже биздин ассистенттин подписчигисиз, Ооба. Хорошо, анда биздин команда сизге отдельно жардам берет. Сиз, получается, качан төлөдүңүз немени? Личный кабинетке акчаны качан төлөдүңүз? Январдын акыркы күнү. Мен төлөсөм уже 1 число деп өттү да, значит 1 числодон башталат да. Мен түнү 12ден өтүп төлөгөн окшойм анда. 1 число, бул 1 январь деген сөз, 1 февраль. 1 февраль деген сөз. Андай боло турган болсо азыр карап көрөлүчү немени. Так. Google календарды карайбыз азыр. Февралдын 1-си, четверг. 1 февраль, 2 февраль. Төлөгөнүңүздө 2 рабочий күн өтүптүр. Сиздики так эле 5 рабочий күн бүгүн бүтөт экен да. Немеде Wildberriesке 11 000 сом төлөгөнүңүздөн кийин 5 рабочий күндүн ичинде ачылат деп айтты. Неме болду да, туурабы? Мен 6-базардын эсептеп алыптым да, 5 күн өтүп кетти го деп. Рабочий күн деген сөз как раз выходной күндө эсептелбейт деген да. Сиздики мол пятница кечке чейин ачылбаса, биздин работа с клиентами де Мурас деген жигит бар го. Ошого кайрылыңыз, мен ассистентим ал күтүп тур деп айттыбы? Ошо неме күтүп тур деп айтты окшойт. Не деп айтты? Ошол ассистенттин подписчиги мен неме төлөдүм эле, бирок ачылбай жатат, эмне кылсак болот десеңиз, анан дагы карап көрөлү да. Анан кийин экинчи суроом, мына азыр мен товарым алдырып алгам, бирок ошол эле товарды кайра кубик рубик менен жүргүзүп атам да, анализ кылып атам да. Анан кийин мен акыркы мына жерде предпоследний немесине эле сбор ключевых слов дегенге келдим, бирок мен жанагы таблицага кое албайм. Таблицага кое албай жатканыңыздын себебини билесизби? Эмнеге кое албай жатат, кызык? Ошол неме урокто деле силер койгондо коюлбай калды эле го. Анан кийин буну карайбыз дегенсиңер да. Жок, бизде коюлуп жатат да. Сизде кантип коюлбай жатат ошону? Меники коюлбай атат да. Ключевой словторду копировать кылдыңыз беле эже? Копировать алып келип бул жака неме таблицага сбор ключевых слов деген
немеге бөлүк алып келип коеюн десем коюлбай атат да. Жанагындай бир эле таблицанын ичине баары кирип кетип атат да. Бир эле окошкого баары кирип кетип атат. Давайте мындай кылабыз. Назгүл эже, азыр сиз мага номериңизди бересиз. Мен сизге бүгүн бир аз кеч болуп кетет, эртең байланышам, Макул. Номериңизди айтсаңыз. 109 Канча? 709 77 44 85. 44-85. Назгүл эже таблица. Хорошо, мен сизге эртең бул маселе боюнча байланышам, себеби бизде иштеп атат да. Сизде иштебей жатса, значит, Анан балким бардык этаптарын толтуруп келдим. Эми өзүбүз үчүн эле эң оңой, өтө сонун экен. Бардык таблицаларын толтуруп келдим да, азыр ушуга келип калып калдым. ошо кубик Рубиканын немесинин маанилүүлүгүн түшүндүрө албай эле кыйналдым эле. Сиз бир этапты өтсөңүз прям колуңуздан жетелегендей болдубу? Мен түшүндүм, 2 күн ноутбукту кармай албай, кайерин баскылашты билбей 2 күн ыйладым. Кечинде саат 2 отуруп алып. Андан кийин туруптур деп, кайсы минутага чейин келдиңер, ошол бир силердин сөзүңөр бар го, кайсы минута, ошол минутаны жазгыла деп, ошол минутаны тетрадка жазып алып, ар бир сөзүңөрдү конспектти кылып атып, анан оңой эле түшүнүп алдым. Чындап эле колунан жетелеп койгон барып коет экен, ушул таблицага чейин келип алдым. Ошо таблицаны ошончо даярдап бергенден кийин деле таблицаны толтурбай туруп, кудум эле бир волшебный палочка күткөндөр бар да. Биз мындай ахалай деп койсок эле сонун бир товар табылып кала тургандайчы. Сиз анда таблицанын немесинин маанилүүлүгүн түшүнүп алган болсоңуз, Кудайым буйрса, ай берсең көп керек атасызбы? Анан именно подписчиктер менен отдельно бир неме кылабыз, отдельный бир түз эфир кылабыз. Ошол жакта карточкаңызды, то есть кубик Рубика таблицаңызды да бир разбор кылалы. Балким ошондо эмнеге иштебей жатканын да карап көрөлү да. Саламатсызбы, мен сурап берсем болобу? Давайте. Рахмат. Сизге рахмат. Мен дагы ассистентке катталганмын да. Аябай сонун программа экен. Буга чейин 15 миңге окудум, бирок бул ассистенттин ичиндеги маалыматтардын көбүн эле ала алган эмесмин да. Суроо берсең деле суроолорго жооп бербей, ошондой болгон. Анан мен бирске 5-6 ай болуп калды да, гүл киргизгениме, мындай система киргизгениме. Гүл менен Низам Эрзайка бар да. Анан продажа жакшы кыла албай атам. Жакшы кетире албай атам да. Чебектерди кошкондой эле болуп атам, реклама деле кетирип атам. Бирок баары бир продажам жакшы болбой атат. iPhone 11 Pro Max, Атыңыз ким? Жайна. Хорошо. Жайна, сиздер менен эртең же эң кеч бүрсүгүн отдельно бир түз эфир кылабыз. Ошол жакта мондай телефонуңуздар менен эмес, компьютер менен Zoom'га кириңиздер, чтобы поделиться экраном деп туруп, бизге да демонстрация кылыңыздар да, карап көрөлү. Бүрсүгүнү Эң кеч бүрсүгүнү, болбосо эртең. Убактысын айтасыздарбы же кандай? Группага жазабыз. Именно подписчиктердин отурган группасы бар го, ошол жака жазабыз да. Хорошо. Себеби азыр бул жактан мындай учкай айткандын деле көп кереги жок да. Ошол жактан прям отуруп алып туруп сиздикин разбор кыла турган болсок, өзүңүзгө деле конкретный жоопторду алат элеңиз да. Не кылса болот, не кылса болбойт дегенгечи. Ошо бир минустарым бар да, ошон үчүн өйдө көтөрө албай атам да. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен өзү джинс сатам да, джинс сатам. Анан Валберске кирейин дегем, пока ача элекмин. Уже джинс товар өтөбү, ача берсем болобу? Ачканга жардам бересиңерби деп сурайын дегем. Мен жаңы эле ачайын деп атканда, пока кире иштей элекмин. Джинс өтө өзүмдүн товар привозной. Мужской, женский джинсларыңыз? Женский. Ошону окуп ишенип кирсем ачып депчи. Караңыздар, бул маселе боюнча биринчи айтыла турган нерсе, бизге кээ бирлер неме деп келип алышат да. Биз неге обучениени токтотуп салдык? Анткени биздин элдин психологиясында
мен обучениені сатып алдым, мага бардык нерсени кылып бер, анан товарың дагы өзүнөн өзү сатыла берсин деген бир кызыктай бир психологиямен келип алышат экен да элдерчи. Туугандар, кимдин баласы сүйлөп атат? Туугандар, микрофонду өчүрүп алгылачы. Азыр сүйлөп аткан ким эле? Мен анда өчүрүп салдым ба? Джинсы сатып аткан эже, байланышып коюңузчу. Саламатсызбы, Али байке? Неме, мен бир суроом бар болчу да, тиги ассистент окуп атам, анан жана неме сезонносту тандап атканда, товар кубик Рубиканы толтуруп аткандачы. Анан кээ бир товарлардан сезонность чыкпай жатат да, ошондо алар все сезонный болуп калабы? Жок, жок. Нуриза, сиз уже ассистентти колдонуп подписчигисиз, да? Ооба, алып обучение көрүп атам да, ошо кубик Рубиканы Отлично. Анда как раз ошол разбор учурунда сиздикин да конкретно кайсыл категория экенин карап туруп чечип берейин, э? Неше тандай албай эле ар кайсысын жазып толтуруп аттым эле, 10 товар жазып салдым уже. Отлично. Эмесин кубик Рубика таблицаңызды как раз бирге карап көрөбүз да. Кандай товарларды тандадыңыз? Кимиси бизге жагат, кимиси жакпайт дегендейчи. Турдөгө да сурам укулбай калды го, жооп ала албай калдым. Азыр сизге жооп берем. iPhone 2 деп турган сизсиз, э? Эжекесинин атыңыз ким? Кыз Буrak. Кыз Бурак эже, караңыз. iPhone 2 деп турат. Калгандар, пожалуйста, телефонуңуздарды өчүрүп алыңыздарчы, микрофонду. Туугандар. Так, баары вроде как өчүп. Мындай кылайын. Кыз Бурак эже, биринчи маселе мындай. Биз жана айтып аткандай обучениени эмнеге токтотуп салдык? Анткени биздин элдин психологиясында мен обучениеге акча төлөдүм, давай бардым, мага кылып бер деген сыяктуу бир непонятный бир психологиядагы адамдар бар экен да. Ошол нерсе болбош үчүн бизде обучение эмес. Бирок биздин программа, биздин берген маалыматтар сиздердин толук кандуу Wildberries'ке чыгып иштеп кетишиңиздерге жетиштүү болот. Просто эле өзүңүздөр аракетиңиздерди кылып, жоопкерчиликти алып, чечим чыгарып, тем более Кыз Бурак эже, сиз уже содада жүргөн болсоңуз билесиз. Сода 100% гарантия деген нерсе жок да, туурабы? Ооба. Мол неме болсо, ассистент программасы болсо, сиздерге максимально жардам берет и кетире турган каталарыңыздарды минимумга түшүрүп бергенге жардам берет да. Азыр, допустим, эгерде сиз джинсы сатып аткан болсоңуз, джинсы женский деп экран көрүнүп атабы? Джинс женский. Муну карабайсызбы? Мисалы дейли, женский джинсы деп издегенде 60.884 товар бар экен Wildberries'те. Анан топто сатып жаткан 100 товар, как раз мына ассистенттин немеси, расширениясы. Топто сатып жаткан 100 товар акыркы бир айда 311 миллион оборот кылыптыр да. Көрүп атасызбы, канча чоң акчалар айланып атат да бул жактачы. Джинсыда спрос көп. Допустим, мол джинсы шым, мунун ачып көрөлү азыр. Мол шым почти 8 миллион оборот кылыптыр. Ну, где-то бир 80 000 долларга сатыптыр да мол шымданчы. Мондай экен. Сиздин кыла турган ишиңизчи, Кыз Бурак эже, давайте мындай кылабыз. Сиз деген ассистентке жөн эле регистрация болосуз. Андан кийин пока сатып алыңыз деп элем, просто эле регистрация болосуз да. Анан мол жакта менюга келип туруп, көрүп атасыз да, э? Менюга келип туруп, бул жерден ылдыйга түшсөңүз, наше расширение деген жер турат. Ушуну бассаңыз, сизге жаңы бир окно ачылат да. Бул окнодо менде азыр удалить из Chrome деп турат, бирок сизде по идее бул жер установить деп туруш керек да. Ушул жерди сиз установить деп баскандан кийин, бул установка болот дагы Wildberries'in ичине киргениңизде монтип ар бир товарды көрсөтүп берет да. Көрдүңүзбү? Любой эле бир товардын ичине кире турган болсоңуз, джинсы саткыңыз келип жатат да. Бул джинсы, черный расцветкасы акыркы бир айдын ичинде почти 8 миллион оборот кылыптыр, 5000 штук сатыптыр. Анан азыркы учурда 6000 остатыгы бар экен. Эгерде серийге өтө турган болсоңуз, серийинда азыр карап көрөбүз.
серый 2 миллион оборот кылыптыр. Бул черный менен серыйдан эле 10 миллион оборот кылып атат да. Калган түстөрүнө кирбей эле. Ушул сыяктуу эле. Мисалы, бул бир эле карточкада. Бул уже 1,5 миллион. Анан бир аз ылдыйга түшө турган болсоңуз, бул джинсыны сатып аткан бренд Daisy Shop деген экен. Мунун ичине киресиз. Бул жерде бул бренд акыркы бир айда почти 25 миллион оборот кылып жатыптыр. Продажаларданчы. Ушинтип кыдырып көрүңүз, просто эле мындай базарды кыдырып жүргөндөй эле кыдырып көрүңүз да. Любой эле бир брендтин ичине кире турган болсоңуз, мына караңыз. Бул бренд 1 жыл 8 айдан бери Wildberries'те соода кылып атыптыр. 1 жыл 8 ай, 2 жылга жакын убакыттын ичинде 169 миң изделие сатышыптыр. Көрдүңүзбү? Акыркы бир айда 24, почти 25 миллион оборот кылыптыр. Анан могу Wildberries'тин үстүнө кирип эле джинсы женский деп жазабыз. Бул жактан кызыктууларын көрөбүз. Могу неменин азыр айтам. По идее, бул болбойт, бирок ассистенттин программасын жүктөсөңүз чыгат. Могу ылдый жакта любой эле карточкада могу завтра, послезавтра дегендин ылдый жактарында 7 миллион, 1 миллион, 2 миллион деп турбайбы? Ушуларды как раз жанакы ассистенттин программасы көрсөтүп берет да. Канча штук саткан, канча оборот кылгандыгына. Менде мындай суроо болуп атат. Суроо берсем болобу? Давайте. Мен Wildberries'ке товар киргиздим да, маржинальностьты эсептебей эле киргизип койупмун дагы. Менин таварым арзан болуп атат да. Ага. Ошол бирок андай эле соодам боло элек ол товарданчы. Реклама, продвижение кылышым керек болуп атат. Еще аны баасын көтөрсөм болобу, кандай болот деп ошону сурайын дедим эле. Бул суроктун Адина сиз, Ооба, мен. Хорошо. Бул товардын экономикасын эмнеге эсептебедиңиз акчасына? Мен компьютерди вообще колдонгонду билбегендиктен мен жаңы эле үйрөнүп туруп эле телефондон эле киргизип берипмин дагы эмени юнит экономиканы вообще эсептебепмин да. Көбүрөөк акчаңыздар болсо мага деле берип турбайсыздарбы? Ветерге акча чача бергенден көрө. Сиз Адина, сиз ассистентке подписка кылдыңызбы, кылган жоксузбу? Кылдым. Уже ассистентке подписка кылдыңыз. Кубик Рубиканын ичинде юнит экономиканы толтурдуңузбу? Жок, пока кире элекмин. Мен бүгүн эле регистрация болдум. Бүгүн эле регистрация болдуңуз. Рахмат биринчиден. Экинчиден, Адинайым, сиз деген срочно ассистентке барасыз. Ассистенттин ичинде, могу менюнун ичине кире турган болсоңуз, Кубик Рубика деген бар, көрдүңүзбү? Кубик Рубиканын биринчи таблицасына срочно өзүңүздүн сатып аткан товарыңыздын данныйларын толтурасыз могул жерге. Юнит экономика деген жери бар, бул жака деген ошол товарыңыздын расходторун толтурасыз. Срочно. Буну телефондон толтурсам болобу же только ноутбук? Эми ноутбукка көнүңүздөр, себеби по-любому Wildberries'теги основная работа бул немеден кетет да, ноутбуктан болот да. Бул жерден сиз деген өзүңүздүн товарыңыздын данныйларын толтурсаңыз, могу таблица сизге полный чыгарып берет. Мисалы, биз өткөндө как раз сизге окшоп бирөө мен продажа кылып атам Wildberries'те дейт, анан экономикасын эсептедиңби десем, жок дейт. Кел деп толтуруп көрсөк, ал ар бир продажадан минус 55 сомдон минуска кетип атыптыр да. Мен просто эле кол менен азыр эсептесем, мен минуска кетип атыпмын да, чындыгында. Вот ошону как раз неме кылабыз да, карайбыз да. То есть эртең же бүрсү күнү сиздер менен Кудайым буйрса обязательно могу подписчиктер менен отдельно жолугабыз. Ошондо жетишкенибизче сиздер менен разбор кылабыз да. Жолугабыз. Хорошо, чоң рахмат. Эми Zoom'дан жолугабыз да. Подписчиктер мененчи. Адинайым еще вдруг деген ойду айтып атам. Эгер могу немени кантип толтурганын билбесеңиз, билесем, могу видео обучение ичинде Кубик Рубикте сизге могу общая аналитика менен юнит экономиканы көрүшүңүз керек да. Ушул жакта жанагы эки таблицаны кантип толтурганды полный түшүндүрүлгөн. Окей? Ошо, рахмат. Окей, күтөм буйрса. Саматпы, биз только что кошулдук да, угулуп атабызбы? Ошону сурайын дегенбиз. Угулуп атасыздар, саламатчылык. Давайте. Ошо бакын сурайын эле, баягы. Assalomu alaykum. ИП боюнча. Алейкум ассалам. Биз
Кыргызстандын ИПсы менен кирген болсок, анан конвертация, оплата болгондо онлайн текущий курс менен эсеп которулабы экен же слишком заниженный кылып курсту рубльдү санап коюшабы экен, ошонусун сурайт эдик эле. Менин байкаганым текущий курс менен которулат. Өтө мындай заниженный болуп минусқа кирип кеткен жагдайлар жок эле. Тем более Wildberries азыр байкап көрсөңүздөр жана личный кабинетке регистрация болуп жатканда 11 000 сом акчаны которо турган реквизиттерде неме деп турбайбы? ВБ неме? ОСО ВБ KG деп турат го. Олар башында мындай эмес болчу. Демек Кыргызстанга келишти, бул жактан бери ОСО ачышты, ошого расчетный счет ачып туруп, Кыргызстандын ИП же ОСОлоруна регистрация болуп жатканда, именно Кыргызстандын эле расчетный счетуна которотуп атат да, ОСО ВБ KG деген мененчи. И байкаганым булардын биздин акчалар баштап ошолордун ОСО KGсине түшөт, ал жактан биздин расчетный счетко которулат да. Ошондо көп деле келип, анан бияктан уже расчетный счетторго келет. Ооба. Мына Wildberries боюнча да сурап алайлы биз. Мен сурам. Мына биз Wildberries Давайте сураңыздар. Нени сурайлы деп атты эле. Мына Wildberries'in ичинде түшүм немелердичи. Мен аларды суроо жай эмес азыр. Просто случайно не деп сурашты. Мына мисалы биз российский жок, ИП менен Биз бирөөнүн ИПсы менен ачып баштаганбыз, бирок мындай эми баштадык. Анан бир эки товар киргиздик. Эми өзүбүздүн ИП менен ачсак дедик. Ошол кезде Кыргызстандын ИПсинде мындай эме болду элек эле. реклама жок. Реклама внутренний жок болчу. Азыр эми өзүбүздүн ИП менен ачсак деп атабыз. Бирөөнүкү менен иштебейчи. Сиздер буга чейин российский ИП менен иштеп аттыңыздар беле? Ооба. Баштадык эле иштеп. Ассистентке бүгүн эле регистрация болдуңуздар, э? Бир 15 эле мүнөт болду окшойт, регистрация болгонуна. Просто жаңы сатып Ооба. алгандан кийин кызым ооруп калып больницага жатып калдык эле. Эми бүгүн Аллах биринчи шифаласын. жолу билдик да, анан ошол менин Кыргызстандын паспорту менен дагы ИП ачайлы деп атабыз да. Жарым-жартылай ачканбыз, ошого боюнча таштап койгонбуз ИПнычы. Точно ачылдыбы, ачылбадыбы тоже билбейбиз. Нурзат эже, бир суроо. Сиздер российский ИП менен буга чейин иштеп келдиңиздер да. Иштейбиз азыр деле, ооба. Ал жакта соодаңыздар кандай болуп атат? Вообще начар болуп атат да. Летом брюки палаццо киргизгенбиз, карточкабыз аябай сонун кетти эле. Андан кийин модный брюки киргиздик, аны жакшы болбой калып кетти. 100 000 сом болду азыр, ошо общий чогулган. Адан ашыраак болду. Ошо примерно ошондой эле токтоп калды да биздикичи. Давайте анда мындай кылабыз. Кантип көчүш керек, кандай кылыш керек билбей эле жүрөбүз да, эмне кылышты делечи. Түшүндүм. Короче, түшүндүм, Нурзатча, мындай кылабыз. Биринчи сиздерге тапшырмачы. Бүрсү күнү сиздер менен түз эфирден жолугабыз да. Ошого чейин биринчи сиздерге тапшырма, Нурзатча. Мол видео обучениянын ичинде моундай бир тема бар. Азыр айтам. Документация деген жерде Wildberries менен байланыштуу бардык юридикалык сабактар деген бар. Көрдүңүзбү могул жерде? Экран көрүнүп атабы? Могул жер. Көрдүңүздөр да. Бул жакта документация жанан маанилүүлүгү, ИП менен ОСОнун айырмасы, расчетный счет бүт темалар бар да. Сиздерге биринчи тапшырма ушуну бүрсү күнгө чейин жанакы жерин көрүңүздөр, чтобы айырмасын түшүнө тургандай болуп. Подписчик именно ассистентти сатып алгандар менен жолугушуу учурунда сиздердин азыр иштеп жаткан российский ИПны бир карап көрөлү. Ошого жараша мен пикиримди айтайын. Ал ИП менен уланткандын кереги барбы же жокпу деп. Хорошо? Ошо, точно ошо. Ошондо эмне конкреттүүрөөк жооп аласыздар да? Азыр неде таптыкпы биз урокту? Эмнени окуш керек экен? Таптык, ооба. Всё. Түшүнүктүү экен, баары мындай удобный, жакшы экен. Жакта бизгечи азыр отуруп алып көрүп баштап атабыз. Ошо четтен отуруп көрө бериңиздер. Анан зеригип кетсеңиздер, жана биринчи жолкусунда көп сунуштабайм, бирок вдруг зеригип кетсеңиздер,
Могул жакта видеонун бери жагындачы playback speed деген бар. Ушул жерде 1.25 же 1.5 кылып койсоңуздар видео батыраак дагы ойнойт. Батыраак болот. Ооба, неме батыраак, жакыныраак сүйлөй турган кылыппы? Ооба. Ооба. Хорошо, Менде түшүнүктүү. еще дагы бир суроо бар, айтсам болобу? Конечно. Эми бизнестен акчаны кандай кылып снимать этебиз? Эми кыргыз пулга өткөрүлдү. Эми российскийге кандай кылып өткөрсөм болот? Российскийге Сиздерге эмнеге өткөрө өткөрөсүз? аламбы? Эми биз Россиядан иштеп атабыз да, Кыргызстандын акчасына, картасына түшүп калып атат да. Вот как. Анда мындай кылабыз азыр. Азыр айтам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сбербанктан ММК которо албайт ошондобу? Everyone in meeting. Плюс 996, 998, 046, 898. Биз ошол. Кайрат. Один эже. Да. Мен чатка бир неме жаздым. Чатка бир Кайрат деген номерин жаздым. Бул М-банктын сотрудниги. Өткөндө мага Wildberriesке кызыгып, анан М-банк, М-бизнес менен проблемасы болуп аткандар ушул номерге кайрылса болот деп өзү жазыптыр да. Ушуга бир байланышсаңыз болот. Хорошо. Азыр скриншот кылып алайлы анда. Ушу сиздин вопрос ушуга ушул жактан да жообу. Рахмат, чоң. Хорошо. Саламатчылык. Маржа за штуку. Эмен сурайын дедим эле да. ВБга киргендечи, Wildberriesке киргенде жанагы аналитика кылып атканда динамика выручки депчи, анан кээ бирөөнүкү -55 дейт, кээ бирөөнүкү вообще минус эмес, просто эле мындай 458% деген ошол эмнени билдирет? Кайсыл жерде айтып атасың эмече? Аналитика кылып атканда жана динамика выручки деп чыгып калат экен го астында эле, карточканын астында эле. Мисалы үчүн мен жана айтпадымбы, биз складчина болуп алганбыз депчи, биз эмбестат алганбыз да. Ошондой эле карточканын астында турат экен да, динамика выручки деп. Кээ бирөөнүкүн карасам -55% дейт. Кээ бирөөнүкү просто эле минусу жок, там 278% или там 401 деме процент деген экен да. Ошол эмнени билдирет болду экен деп ойлоп Жамал же импостатста андай функциясы бар болсо мен билбейт экенмин эмнени көрсөткөндүгүнү. Чын билбейт экенмин. Маржа за штуку, общая маржа дегенден жанагы көк таблица өзү толтурулуп калат го автоматически, ошол толбой калды да. Юнит экономикада маржа за штуку, общая маржа, маржинальность в валютах дегендер. Маржинальность в валютах дегени кайсыл жакта эле? Юнит экономикада маржа за штуку деген көп болгон таблицаны элестетсиз. Ошол автоматически өзү толуш керек беле? По идее толуш керек болчу. Толуш керек болчу. Толуш керек болчу. Жана басыш керек го. Эмне В бирдеке деген немеси бар болчу, ошону баспай калганбыз. Азыр демонстрация экраны кылып көрсөтө аласызбы? Ошо мен демонстрацияны билбейм да. Ыйлап атып буну зорго түшүнгөнмүн, азыр эми демонстрацияны үйрөнөйүн. Немеде эле Zoom'дун эле ортосунда жашыл кнопка менен демонстрация экраны деген бар го. Ошону бассаңыз мындай кичинекей окнолор ачылат. Ошол жактан кайсыл окнону көрсөткүңүз келип жатса, ошону бассаңыз, ошону баарыбыз көрмөкпүз да. Азыр мен баламды чакыра кылайын, башкалар сурай берип турсунчу. Хорошо. Итак эле буквально бир 5-10 мүнөт анан бүтүрөбүз бүгүнкүгө. Эртең же бүрсүгүн, скорее всего бүрсүгүн. Кийинки урокто мен полный көрсөтөм. Хорошо, именно подписчиктер менен отдельно дагы бир жолугабыз. Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен суроо берсем болобу? Давайте. Бир орус блогердин видеосун көрүп калдым да.
алдыңкы Ага. 100 орундукка кириш үчүн рекламный местоны сатып алса болот дегенчи. Ошо жөнүндө түшүндүрүп айтып бериңизчи. Сизде азыр товарыңыз барбы? Ооба, товарым бар. Биз Wildberries'ке киргенбиз. Мен эме менеджер жалдап киргенбиз да 3-4 ай иштеп жакшы болуп, анан январь-февраль, декабрдын аягынан январь-февральда пока ушуна болгон үчүн менеджер менен иштегенди токтотуп койгом да. Анан сиздин ассистентке кошулган эмесмин. Эми эле угуп көрүп, анан ошо Ага. келдим да сиздин эмеңизге. Окей, проблема жок. Наима атыңыз, Ооба. Наима, Wildberries, сиз эгер Wildberries азыр иштеп жаткан болсоңуз, анда внутренний рекламаны билесиз да? Ооба, внутренний реклама менен пускать этип атам. Заказдар эми эле түшүп баштады. Анан ошо блогердин видеосунан да көрүп калдым да, ошо алдыңкы орунга сатып алса болот дегендечи. Азыр менин товарларым ар бир страничка 100 товарго, ошондо 10-чу страничкада туруп атат да. Так. 10-чу страницада болсо, ага. Сиздики бир, по идее, өзү бир 7-чи же 8-чи страницада экен да, просто рекламный местолор бар да. Сиз реклама сатып алгандан жөн эле автореклама запускать этпей жанакындай немелер бар го, аукцион сыяктуу реклама бар го, ошол жактан местаны сатып алсаңыз болот да. Билесиз да? Түшүнбөй калдым, туура айтып көрсөңүз. Мисалы, реклама запускать эткенде рекламанын разный түрлөрү бар го. Баннерный реклама алсаңыз болот. Анан азыр автобус деген чыгып атат, автореклама деген чыгып атпайбы? Меники авторекламада эле турат. Ошо автореклама дегенде бул жана Инстаграмга таргет кетирип жатканда аудиторияны кантип тандайын дегенде өзүң танда деп коебуз го. Экинчи бир реклама бар, ал жактан эме кыла турганчы. Кандай десем, позицияны алса боло турган реклама бар да. Мени 5-чи позицияга чыгар, бирок 5-чи позицияга чыгыш үчүн ал жакта бир акча айтылат, допустим, бир 500 сом. Ошол 500 сом төлөп турасыз каждый раз 5-чи местага чыкканга. Түшүндүм. Ошол боюнча сизде сабактар барбы? Бизде сабактар бар, ооба. Хорошо, анда мен ошо регистрация кылып туруп, ошо сабакты окуйм анда. Мол, биздин обучениянын ичинде толтура сабак бар, и бул мындан кийин да кошулуп кете берет да, так что смело алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кутман кеч барыңарга. Али мырза, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, сизге дагы. Эми эфирде аягында бир каалоо тилекпи или сунушпу ошондой немелерди айта кетейин. Аябай жакшы болду. Рахмат. Аябай жакшы маалыматтарды алдык. Анан бүгүн дагы жакшы жаңылыктарды окуп калдым. Буюрса ошо Эмират тарапка дагы Wildberries ачылып атыптыр, буюрса. Кандай сан? Татьяна Бакальчук өзү келишим түзүп, буюрса жакынкы аралыкта ачышат экен. Ошол рынок ачылып берсе, эми биз мусулман өлкөбүз да. Ошо көпчүлүк товарлар жакшы болмок да, буюрса. Ошого элем коркпой кире бергиле, буюрса дагы чоң жактар ачыла тургандай болуп атат. Анан экинчи жагы ойлоно турган жак бул Кытай. Wildberries Кытай рыногуна да кириптир. Ал жактан уже кытайлар регистрация болуп, селдер катары уже соодасын баштаптыр. Бири гана ошол жана привозной товар менен киргендер бир аз неме болуп калышы мүмкүн деген ой болуп атат да. Сиздер кандай деп ойлойсуздар ошого? Түшүндүм. Омар байке, каалоо тилектериңизге рахмат. Мындай маселе. Эмираттарга чыккандыгы албетте жакшы. Бирок мындай карап көрүңүздөр да. По-любому Wildberries'in основной покупательдери булар деген Россия да. Россия бул жакта где-то 100 миллиондон ашыгыраак покупатели бар. Так что билесиздер, бир кездерде Wildberries деген Францияга кирди эле, Германияга кирди эле, дагы Европанын бир канча өлкөсүнө кирди.
Артынан деген жана Украинада окуялар башталгандан кийин санкция болду да, ал жактан чыгарып салышты да. И эгерде чында процентное соотношение менен карап көрө турган болсо, Wildberries'тин Европанын бир канча өлкөсүнө чыккандыгы, бир жерден кийин кайра ал жактан куулуп чыгып кеткендиги климат кылган жок да. Дал ошонун сыңарындай эле Wildberries'тин Эмираттарга киргендиги же болбосо Wildberries'ке Кытайдын кирип жаткандыгы бизге климат пайда кылбайт, анандай. И болду, уже Кытайлар келди, бизди басып алды деп коркпой эле коюңуздар. Как раз өткөндө ушул боюнча Инстаграмда видео да чыгардым эле. Кытайлар үчүн чын-чынында карап көргөндө Wildberries өтө деле кызыктуу бир рынок эмес. Неге? Анткени ошол эле Amazon турат. Amazon'да деген бешеный продажалар бар. Бир Кытай үчүн эң маанилүүсү акча. Акча көзү менен караганда Wildberries'ке караганда лучше Кытай немеге Amazon'го чыкканы жакшыраак да. Себеби бир америкалык статистика боюнча бир жылда $15,000 покупка кылат экен. Бул где-то бир 1,3 миллион сом тегерек болуп калабы. Бирок эч бир дүйнөнүн башка өлкөсүндө орто эсеп менен бир адам өзүнө $15,000 покупка кылбайт да. Дүйнөдөгү эң чоң мындай потребительская страна бул как раз Америка. Америкада октябрь, ноябрь, декабрь ичинде 3 айдын ичиндеги продажа Россиянын 3 жылдык ВВПсы менен барабар ушундай бирдемке. Короче, $триллион айланат. Булардын бардыгын эмнеге айтып жатам? Кытайлар пока албетте кириши мүмкүн Wildberries'ке, бул турган иш. Бирок Кытай кирген үчүн эле биздин продажа болбой калат деген нерсе эмес. Жада калса, Озон 2 жыл мурун Кытайга кирген. Wildberries азыр кандай кылып атат билбейм, бирок Озон деген прям Кытайга немелерини, офистерин ачып аябай катуу кирген. Ойлойсуң да, билейин, Кытайга Озон кирди, уже Озондо продажа кылса болбой калат деп. Бирок андай болгон жок. Мурункусундай эле уланып атат. Ошондуктан Wildberries'ке кирем дегендер аракетиңиздерди кылыңыздар. Мен муну Wildberries боюнча айтып жатканда эч качан пропаганда кылып да айтпайм, бирок чыкпаңыздар деп жолуңуздарды да тоспойм. Чисто акыл менен, логика менен карап көргөндө, келерки 5-10 жылдын ичинде по-любому, иншаллах, Wildberries деген бул аябай чоң бир рынок болот. Азыртадан кирип калгандар, могу жакынкы жылдары, эгерде жетиштүү өлчөмдө көңүл бурсаңыздар, жетиштүү өлчөмдө аракет кылсаңыздар, Кудайым буйрса бул жактан реально чоң бизнестерге, чоң оборотторго чыксаңыздар болот. Мен өзүмдүн чөйрөмдө Жалал Абадтык бир байке менен таанышып калдым. Байке менен телефондон сүйлөшүп калдым. Бирок кызы менен жүз көрүшүп тааныштым. Аябай жөнөкөй байке, эч кандай бир чоң бизнесмен попахивать этпейт. Аябай жөнөкөй, сүйлөгөндө дагы ошол УК-да эле сүйлөгөн бир байке. Wildberries'те $600,000 оборот кылып жаткан да, 1,5-2 жыл мурун таанышканымдачы. Аны ойлоп көрсөң, билин, Бишкекте кайсыл бутикте же кайсыл немеде торговый центрде магазин ача турган болсоң $500,000-600,000 оборот кылсаң болот да. Бирок именно маркетплейстер, анын ичинде Wildberries бизге ушундай бир мүмкүнчүлүк берет. Себеби рынок слишком чоң да. Менин YouTube каналымдагы видеолорду карап турсаңыздар, ал жакта да колумдан келишинче маалыматтарды бөлүшүп турам. Тем более ассистенттин подписчиктери болсо, видео обучениялар бар, ал жактан көрсөңүздөр болот. 40,000, 50,000, 70,000 сомго курс алгандан көрө лучше бул жактан бар эле да. Лучше бул жактан эле неме кылыңыздар. Бул жактан подписка кылыңыздар, окуп көрүңүздөр, ошого жараша өзүңүздөр вывод чыгарсаңыздар болот да. Анан могу суроо бере тургандар сураныч, сүйлөнүп аткан сөзгө карап, анан сөз бүткөндөн кийин неме кылыңыздар, тамдан талп этип түшүп калгандай болбой. Ким сурап эле? Акыркы суроону алалы, анан кийин бүтүрөлү эле. Ким суроо берип атты эле? Жакшы, өзүбүз иштеген жакшыбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Өзүбүз ачкан жакшыбы же менеджер жалдаган жакшыбы? Биз жакшы түшүнө элекпиз да ошого. Сурайын деген, өзүбүз ачсак жакшы эле алып кете алабызбы деп. Хорошо. Ушул акыркы суроо болсун бүгүнкү, андан кийин жабыла. Туугандар, мындай. Биринчи партияны өзүңүздөр бир чыгарганыңыздарды сунуштайм. Неге? Анткени эртең бүрсү күн команда по-любому түптөшүңүздөр керек болот. Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Чоң оборотторго чыгам десеңиздер, по-любому жалгыз кала албайсыздар. Мисалы, биз бул жылы Аллахым насип кылса, хотя бы 100 миллион оборот менен 2024-тү жабалы деп аракет кылып жатабыз, бирок аны мен жалгыз башыма кыла албайм. Уже
товарды өндүрө турган логист бир бала таптым. Аналитика кылган өзүнчө бала, реклама кыла турган өзүнчө бала, ошондо бөлүштүрүп атам да. Бирок мен буларды азыр нанимать этип атканда мен үчүн проблема жок, себеби өзүм процессти полный билгендигим үчүн бул адамдарды башкара алам. А сиздер деген жаңы эле баштаганыңыздарда, эгерде өзүңүздөр түшүнбөй туруп эле менеджерди жалдап алсаңыздар, Кудай жалгап менеджериңиздер адамгерчиликтүү, Кудайдан корккон бирөө боло турган болсо проблема жок. Бирок эгер андай эмес, жоопкерчиликсиз бир менеджер болуп калса, менеджериңиздер эмне деп айтса эле ошону ушундай болот экен деп макул дей бересиздер да. И жыйынтыгында толтур акча кетиресиздер, анан жакшы продажа болбой калышы мүмкүн. Так что хотя бы биринчи партияны максимально өзүңүздөр кылып көрүңүздөр. Биринчи продажаны, хотя бы биринчи бир 500 000 продажаны, желательно биринчи бир канча миллион продажаны өзүңүздөр чоткап көрүңүздөр дагы. Окей, мен түшүндүм, Wildberries'in ички кухнясын көрдүм дегенден кийин керектүү жерге адам аласыздар. Ал адамды алгандан кийин деле ал сиздерге бирдемкени айтса, түшүнөсүздөр да эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгынычы. Хорошо? Кудайым буйрса, как раз кече баягы бир күчтүү мастер-класска катыштым эле. Ал жакта дагы мастер-классты өткөн бала 7 миллиард оборот кылат экен. Андан дагы сурагам ушул суроону кызыгыпчы. Командаңда канча адам бар, кандай иш кыласыңар, ким кайсыл милдетти аткарат деп. Алар боюнча дагы мен уже четко чечим чыгардым. Тынбай эле могул жака мен видеолорду тартып кете берем да. Могул азыр. Ассистенттин ичинде видео обучениялар турбайбы? Могул жактагы темаларды тынбай эле кошуп кете берем. Бул жакта менеджерлерде өзүнчө бир тема болот, Кытай боюнча өзүнчө бир тема болот, логистика боюнча өзүнчө бир тема болот, ушинтип кете берет. Сиздер менен бул видеолорду чыгарган сайын и так эле бөлүшүп кете берем. Так что көз салып туруңуздар биздин баракчаларга дагы. Түз эфирге катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы эс алыңыздар. Кийинки түз эфирден жолугушканча аманат, Аллага аманат болуңуздар, туугандар. Көрүшкөнчө.